Аралықтар 3 километр бияқадағы теге Атабеков айыл өкмөтүнө дагы. Замира Исманова Барпа айылды кеңешинин депутаты болгондон бери айылдагы башталгыч мектепти түптүү мектепке айлантуу көйгөйүн көтөрүп келет. Анткени 4-класстан кийин айылдын окуучулары 2-3 чакырым алыстыктагы мектептерге барып кыйналышат. Мектептин эч кандай шарты жок. Ысык тамак берүүгө шарты жок. Класстары тар. Нымдашып турат. Бул аварийный абалда турат да, авариялык абалда турат. Ошондуктан көйгөй келип чыкты да, кышында суук. Книгу, да? А для чего человек покупает книгу? Жылгын кечүү башталгыч мектеби деп айтылган имарат башта мечит катары салынган. Ошондуктан 2 гана класстык бөлмө бар. Окуучулар үчүн да, мугалимдер үчүн да билим алуу, сабак өтүү көйгөй жаратат. Пакса Сабан кошулган ылай менен курулган. Азыркы учурда 2 бөлмөдөн турат. Класс комплекти 5 класс комплекти бар. Ушул айыл Чаңгесай айылы өтө жаңы мектепке зарылчылыгы бар. Балдарга коңшу айыл менен 3 километр аралыкта турат. Өлкө башчысынын дарегине чейин кайрылуу жолдошкон жамааттан билим берүү министрлигинин өкүлдөр жана жогорку кеңештин депутаттары кабар алышты. Абалды өз көздөрү менен көрүштү. Жыйынтыгында айылга жаңы мектеп куруу зарылдыгы бар экендигине көздөрү жеткен эл өкүлдөрү маселени карап келерки жылдын бюджетине киргизүү аракеттерин көрүшөөрүн убадалашты. Эгерде долбоор ишке ашса, анда 225 окуучуга ылайыкташкан заманбап мектеп айылда пайда болот. Гүлжан Амандоева, Жанузак Нурдавлет уулу, Сузак району. Много знать, надо много читать, да?